Эми азыр бүгүнкү күндө көчөдөгү кырдаалдагы жакшы эмес, азыр катар-катар митингдер болуп атат. Эми жалпы саясий кырдаалдан мындай кантип чыгып кетебиз? Сиз эми мындай 30 жылдан бери саясатта жүргөн кишисиз, эки революцияны көргөнсүз. Биринчиден, Азаттык радиосу бир жактуулукка жол бербегиле. Мен айтып атам, силер баягы эксперттер талдайт ушул жерге ошо Жапаровго каршы болгон тарапташтарды чакырып алдыңар, Атамекендин, башканын өкүлдөрүн, реформанын өкүлдөрүн чакырып алып, бир жактуу маалыматтарды бердиңер. Жапаровду жамандаган гана тараптарды бердиңер. А Жапаровду жактаган адам эми чакырдым дейсиңер, ким Ташиев келбей койгон экен. Бирок Ташиевке да кайрылам. Ушундай Азаттык чакырганда бардык тараптар келип Азаттыктын трибунасын пайдаланыш керек. Мен ушул жерден тактап коеюнчу, биз Мекенчилик партиясы менен шайлоого катышкан Жогорку Кеңештин депутаты Курманкул Зулушев менен бир күн бою сүйлөшкөнбүз, ал келем деп одасын берген, кийин келе албай калды. Андан тышкары Бакыт Аманбаев деген агабыз менен да сүйлөшүп, ал дагы келе албасын айтты. Мелис Аспеков деген Садыр Жапаровдун жардамчысы менен да сүйлөшүп, биз Жапаровдун өзүн да чакырганга аракет кылдык. Ташиевди дагы өзүн дагы чакырганга аракет кылдык, бирок болбоду. Мына бул маалыматтарды жакшы айтып койдуңар, анткени биз аны билген жокпуз. Силер атайын эле бияка чакырып алып, бир жактуу Жапаровду жамандатып аткан сыяктуу көрүп атабыз. Бирок эгер мындай болсо, мисалы ошол Аспековго айтайын, Ташиевтерге, Зулушевтерге айтайын, айланайындар. Силер эгерде чындык үчүн же Жапаров үчүн күбө турган болсоңор, ушул жерге келип коомдук пикир жагынан Азаттыктын трибунасын пайдаланганга аракет кылгыла. Калыс сөзүңөрдү ушул жерден айткыла, талаш тартышка чыккыла. Башка партиялардын бардыгы силерди маалымат жагынан унутуп атат. Анткени Азаттык радиосунун бүт дүйнө угат. Кыргызстандын эли сүйүп уккан радио. Ошон үчүн силер трибунаны пайдалангыла. Мына мисалы Азаттыктын жетекчилиги менен күнү күрүшүп атам. Алар туура түшүнүп жооп берип атат айзада. Ошон үчүн мен келдим, атайын менен мисалы мен өзүм чыгып атам, чыгаргыла деп анан чыгып келип атам мен өзүм. Ошол эле кезде биз Садыр Жапаровдун митингдерин чагылдырып атабыз. Кечке бою чагылдырдык, ошондой эле бүгүн дагы чагылдырдык эле, бирок митингчилер тарабынан провокация болуп, биз токтотууга мажбур болдук. Атап айтканда ошо кабарчыбызга кичине коркунуч жаралгандыктан биз токтотууга мажбур болдук. Митингчилердин жоопкерчилигин боюнча ким жоопкерчилик алат? Жүрүм туруму боюнча. Кабарчыларга жана эме бир коркунуч жаралганда бекерден эмес. Анткени жана бир жактуу информация кеткендиктен Азаттыкка кичине туура эмес көз карашты болуп атат. Ал үчүн жоопкерчилик алыш керек. Бирок экинчи жагы коопсуздукка Азаттык болобу, бардык прессага кол салып же коопсуздугуна залал келтирсе, бул только мыйзам тарабынан жазаланыш керек. Сөзсүз. Мисалы эми тарапташтары билген жок да, биз алардын лидерлерин кайра чакырып атканыбыздычы. Ошон үчүн жоопкерчилик бул жерде кимде? Эми жоопкерчилик айтып атпайбы? Ошол эгерде пресса деген бул баягы элчиде эме жок, өлүм жок дегендей, прессаны эч ким тийбеш керек. Даже дүйнөлүк коомчулукка прессага же болбосо ушундай чагылдырып аткандарга эч ким тийбейт. Элчиге өлүм жок дегендей. Ошон үчүн муну мен ойлойм, ошо партиянын Мекенчилик партиясы болобу, Жапаровдун партиясы болобу, башкалар болобу, же Бабановдук болобу, эч качан журналисттер кол салбаш керек. Мен каршымын ага. Биздеги маалымат боюнча бүгүн ошо Кактус Медиа, 24 KG, Спутник маалымат каражаттары дагы бизге коркунуч келип атат деп маалымат таратып жатышат. Ушул кырдаал кандай баалайсыз? Ал эле эмес. Мына 5-чи каналды барып басып алып өлгөндөрүн кетиришти. Пирамиданы басып алып өлгөндөрүн кетиришти. Мына 24 Алато 24-тө араң-ара сүрүп чыгышты. Жана башка сиз айтып аткан маалыматтарды басып алыптыр. Бул эмне деген? Урматтуу Кыргызстандын эли, урматтуу партиянын жетекчилери, урматтуу пикетке чыккандар. Массалык маалымат каражаттары бул деген кыргыз элдин үнү. Алар маалыматты берет. Аларга кол салган бул жакшы эмес. Булар деген массалык маалымат каражаттары болбосо, элдин өлүп атканы, тирилип атканы, эмне маалыматтар болуп атат, жаңылыктар болуп атат, аны эл албай калат. Ошон үчүн аларга тийген туура эмес. Сөзсүз түрдө мыйзам тарабынан жазасын алыш керек. Ошондой күчтөргө мына азыр премьер катары иштеп атат, эми ал мыйзамдуу башка маселе. Ошо Садыр Нуркожоев баштап, ушуну токтотуш керек. Тез аранын ичинде токтотуш керек. Буга чара көрүш керек. Антпесе болбойт. Анткени массалык маалымат каражаттар басып алганга аракет кылуу бул өзү жакшылык алып барбайт. Барып эле кирип атат. Мына Текебаевди иштеп жүргөн жигит, Болот деген жигит, барып 5-чи каналга барып атат. Мародерство кылып атат да, чын айтат, баскынчылык кылып атат. Башкалар да ушунду басып алып атат мисалы. Мына Токтогазиевдер премьер-министрин көргөзүп, парламент өкмөттү басып алабыз. Бул да баскынчылык. Мына Соробалдиева деген кызыбыз арга жакта чогулуп күнүгө чыгып атат, элдин баары жийиркенип атат, кыжыры келип атат. Бул жанар менен ушу Соробалдиева сүйлөй береби? Бул уялбай, бул жашкы менин балдарым менен кыздарым менен тең, кичине уялыш керек да, кичине анча. Чыкканда уялыш керек. Азаттыкты болсо келип алды, ээлеп алды.
улам чыгат, кайра чыгат. Силер, конечно, чыгарбай кое албайсыңар, түшүнөм мен. Тигилер келбей койсо. Биз бардыгын чыгарабыз. Анын ичинде мына сизди да чыгарып атпайлы. Башка мен суранып чыгып атам өзүм. Карама каршы пикирлердин бардыгын чыгарганга. Мен чыгарган жоксуңар, мен өзүм келип чыгып атабыз. Бардык митингдерди чагылдырып атабыз 4-5 күндөн бери. Силер калыс болгула, бардык коомчулукту терең чагылдыргыла. Потому что силердин бир нерсеңер бар. Силер Американын конгрессинен каржыланасыңар. Мына биздин мониторинг центри бар. Чет элден каржыланган маалымат каражаттары Кыргызстандын ички ишине бир жактуу карагап, бир жактуу киришкенде силер күнөөлүү болуп каласыңар. Ошон үчүн бардыгына калыс, бардык күчтөргө калыс болуп, бардыгынын пикирин ачык берип турула, болду. Биз жогоруда мен айтып кетпедимби, бардык ошонун ичинде Садыр Жапаров тараптарды биз канча бир кишини чакырдык деп. Алар ошо келбесе өзүлөр күнөөлүү. Микрофон пайдалануу бардыгына бирдей чыгып турула. Микрофон пайдалануу мүмкүнчүлүгүнөн өздөрү мындай колдонушкан жок да. Ал башка маселе. Анан акыркы суроом бүгүн ошо Борбор Азия мамлекеттери биргелешкен кайрылуу менен чыкты Кыргызстандагы кырдаал боюнча. Алар элди ошо тынчтыкка, мындай тил табышууга чакырып атат. Биз ушул кырдаалдан өзүбүз чыгып кетебизби? Өзүбүз мунасат табып, же бир ортомчу керек болуп калабы бизге? Мен ойлойм, Кыргызстандын ички ишине башка мамлекеттер, башка күчтөр киргизүүнүн өзү жакшы эмес. Бизде президентибиз бар, жогорку кеңеш жаманбы жакшы бар, патриотторубуз бар. Мына азыр митинг, пикет өткөрүп аткандан бардык алар деле Кыргызстандын патриоттору. Мен аксакал саясатчы катары Кыргызстандагы бардык саясий күчтөрдүн бардыгын бир күчкө, бирүүгө. Мына мисалы баягы 2010-жылы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бир Роза Отунбаеваны чыгарып, бир адамды чыгарып, лидер кылып, аны ошону сайлап кеткен. Ошондой бир бириккен күчкө кылып, өзүбүздүн тагдырыбызды чет мамлекет эмес, өзүбүз чечишибиз керек. Сизге чоң рахмат. Биз менен Келечекке жол мониторинг борборунун жетекчиси, укук коргоочу Турсунбек Акун маектешти. Саламатта калыңыздар.